Өлкөдө 600дөн ашык бала кызамык жуктурду деген күмө менен ооруканага кайрылып, алардын 318и бул ооруну жуктурганы атайын текшерүүдөн кийин тастыкталган. Санитардык эпидемиялык кызматтын маалымдоосу боюнча, кызамык оорусу бизге коңшу Казакстан менен Орусиядан келген. Генотипированиясында аныкташып, лабораториялык жол менен ошо именно Казакстандан келген болуп чыккан. Андан кийинкиси миграция биринчи очереден. Андан кийин отказ. Жанагы эмдөөдөн да баш тарткандар аябай көбөйүп кетти. Мына 2013-жылы бизде бир 500дөй случай балдар эмдөөдөн баш тарткан болсо, 2014-жылы 3,5-4,000ге чыгып кеткен. Анан ошонун негизинде мына азыркы ошол эле отказ берген эмдөөдөн баш тарткан балдардын ата-энелери кайра мынакей инфекциялык больницада жатышпады. Аналар айтышат да, биз билген эмеспиз, эми эмкисинде приват этип эмдөө алганга аракет кылабыз деп ошолор берип атышат азыр. Бул дартты алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери учурда республика боюнча жүрүп жатат. Дарыгерлер ата-энелерге балдардын саламаттыгына өз убагында кам көрүп, ар бир жашта алынуучу эмдөө процедураларын жүргүзүүнү суранышат. Анткени кызамыкты жуктургандардын 50%-ын эмделбей калган балдар түзөт. Биздин улуттук календардын негизинде 1 жашында, анан 6 жашында алат балдар прививканы. 1 жашында, 6 жашында алгандан кийин булардын иммунитети стойкий болуп эсептелинет да, алган бүттү, алар оорубаш керек. Анан азыркы ооруп аткандардын көбүнчөсү ошо двухкратно албай, может, бир эле однократно алып калса дагы иммунитет деген полностью не вырабатывается, анан кийин ошон үчүн ооруп калып атышат. Бул жерден 2 балам да вакцина алган, неберем да вакцина алган. А бул жерге вот лекцияны угайын деп келдим. Ошон үчүн бардыгын айтат элем. Бүттү коркпой эле вакцина алышып, бул ооруга неме болот да, вакцина алгандан кийин оорушпайт да. Ошон үчүн бардыгын айтат элем, ошо вакцина алышып, оорубай, жашынакай болуп жүргөнүн каалайт элем да. Орто билим берүү мекемелеринде кышкы эс алуулар соңуна чыккандыгына байланыштуу республиканын бардык мектептеринде дарыгерлер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ар бир мектепте медпункттар иштеп жатышат. Андан тышкаркы мугалимдерге инструктаж өткөзүлдү. Бул оору менен кандай кылыш керек? Эгер симптомдору көрүнө турган болсо эмне кылыш керек деп. Касательно жанагы каникулдар боюнча айта келе турган болсок, каникулдар узартылбайт. Кышкы каникул эч кандай узартылбайт. Жаңы эле анткени окуучулар келди. 19-январдан тартып 3-чейрек башталды планга ылайык. Учурда Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаментинде кызамык оорусунун алдын алуу боюнча атайын штаб түзүлдү. Анда мектепке чейинки жана жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилерине, жергиликтүү аймактык башкармалыктардын өкүлдөрүнө, кварталдык комитеттерге, кызамыкка каршы эмдөө албаган мектеп окуучуларына көзөмөл жүргүзүү жана өтө электерге өтүү тапшырмасы коюлду.